إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Азыркы күндө барыбызга белгилүү болгондой, жалпы мусулман өлкөлөрүндө жана ошондой эле биздин мамлекетте дагы байма-бай интернетте же башка булактарда карасаңыздар, ар кандай адашууга чакырган чакырыктар, мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин тынчтыгына доо кетирген ураандар, чакырыктар көп болуп аткан учуру, мына ошого окшогон ызы чуу убакытта, кыйынчыл убакытта ар кандай адашууга, мамлекеттин тынчтыгын буза турган чакырыктардан кандай кутулуу жолун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде айтып эскертип кеткен. Мына ошолордун бири Бухари Муслимде келген Худайфа ибн Яман деген сахабанын хадиси. Бул хадисте ар бир мусулман үчүн ушундай кыйынчылыкта, фитна учурунда, ызы чуу учурунда кандай кутулуш керек ошол жамандыктан. Мына ошол кутулуунун бирден бир негизги жолун баяндаган хадис бар. Ошону бир сире окуп, ана ошого байланыштуу сабакты алсак. Бул жерде Худайфа ибн Яман деген сахаба айтып атат. Бул сахаба белгилүү сахабалардын бири, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сырдаш сахабасы болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сахабага сырларды айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы эки жүздүү мунафыктар, мындайча айтканда исламды сыртынан көрсөтүп, ичинен капырлыкта жашырган мунафыктардын аттарын билген киши болгон да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду айтып берген. Бирок алар башка мусулмандарга белгилүү болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сырдаш сахабасы болгон. Анан ошол сахаба ушул хадисте мындай деп айтып атат. Кана насу ясалуна расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам анил хайр. Адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир нерсени сураганда, алар ушу жакшылык жөнүндө сурашчу дейт. Ва кунту асалуху ани шар дейт. А мен болсо ушу жамандык жөнүндө сурадым дейт. Эмне дегенде махафата айюдракани дейт. Ошол башыма ушу жамандык келип калбасын, келип калса ошо кутулуу жолун билип алайын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушинтип сурадым деп атат да. Факульту, андан кийин пайгамбарыбызга мындай деп айттым дейт. Я Расулуллах, о Аллахтын элчиси, инна кунна фи жахилиятин шар. Биз бардыгыбыз ошол кездеги сахаба мусулмандар жөнүндө айтып атат. Биз бардыгыбыз ошо караңгылык доорунда, жахилиятта, жамандыктын үстүндө элек дейт. Мындайча айтканда исламга чейинки заманда. Фажааналлаху бихадал хайр. Анан Аллах субхана таала бизге мына ушул жакшылыкты алып келди. Ислам динин айтып атат да. Иман жакшылыгын, дин жакшылыгын алып келди. Фахал ба'да хадал хайр шар. Мына ушул жакшылыктан кийин, ушу ислам жакшылыгынан кийин, дин жакшылыгынан кийин дагы башка жамандык барбы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ооба деп айтты. Бул жерде жамандык деген ислам жоюлуп кетет же исламга каршы чоң жамандык эмес. Исламдын ичине кирген сахабалардын учурунда баягы жакшылык көп болгон да, толук жакшылык. Ошондон кийин дагы жамандык аралашкан бир учур келеби деп сурап атат да. Пайгамбар ооба деп айтты. Анан кайра сурадым. Факулта хал ба'да залика шарри мин хайр. Ошол жамандыктан кийин анын аркасынан жакшылык келеби деп сурадым дейт. Анан пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Ооба деп айтты. Бирок ва фихи дахан дейт. Бирок ошонун ичинде мындайча айтканда аралашмасы бар. Жамандык, жакшылык аралашып келет. Жакшылык бар, бирок арасында дагы жаман нерселер бар. Жаман нерселер камтылып калган дейт. Ва фихи дахан дейт. Култу ва ма дахануху. Ал ошо аралашып кеткен жаман нерсе кайсы, эмне деп пайгамбарыбыздан сурадым дейт. Кала, пайгамбарыбыз жооп берди. Каумун ястаннуна би гайри суннати ва яхтадуна би гайри хади. Ушундай бир коом келет, ушундай бир жамаат элдер. Алар менин сүннөтүмдө карманышпайт, менин жолумда жүрүшпөйт деп айтты дейт. Та'рифу минхум ва тункир. Алардан жакшы нерсени да көрөсүң, жаман нерсени да көрөсүң. Мындай айтканда күнөөлөрү дагы жакшы сооптуу иштери бар деп айтты да пайгамбарыбыз. Бул мусулман башчылар жөнүндө айтып атат. Факулту хал ба'да залика хайр мин шар. Андан кайра сурадым дейт. Мына ошол жанагы жамандык аралашкан жакшылыктан кийин дагы башка жамандык келеби деп сурадым дейт. Ошондо сахаба айтты, кала наам. Пайгамбарыбыз жооп берип атат, кала наам. Ооба. Ошондон кийин дагы башка жамандык келет деди. Анан айтып атат, кандай жамандык дегенде дуатун аля абуаби жаханнам. Ошо тозоктун эшигинде турган, адашууга чакырган чакырыкчылар болот деп пайгамбарыбыз айтып атат. Ман ажабахум илейха qaдаfuhu fiha дейт. Ким аларга жооп берген болсо, аларды тозок оттун алар түртүшөт болот. Мындайча айтканда, тозоктун эшигинде туруп алышып, элдерди адашууга, азыгыкка чакырган адамдар болот. Аларга ким жооп берсе, аларды тозокко түртөт деди. Факульту, анан кайра пайгамбарыбызга айттым дейт да. Факульту я Расулуллах, Аллахтын элчиси. Сифхум лана, ошолорду бизге сыпаттап бериңиз, алардын белгилерин бизге айтып бериңиз деп сурадым дейт. Ошондо эмне деп айтты? Кала наам. Ооба деп туруп, пайгамбарыбыз айтты, каумун дейт. Алар дейт, каумун мин милдатина ва ятакалламуна би алсинатина. Алар ошо биздин арабыздан эле чыккан, биздин сөзүбүз менен, тилибиз менен эле сүйлөгөн адамдар депти.
адамдар деп айтып жатты пайгамбар. Биздин арабыздан чыккан эле, биздин катардагы жана биздин тилибиз менен сүйлөгөн эле адамдар деп жооп берди пайгамбар. Анан кайра тиги сахаба сурады. Култу, айттым дейт. О Алланын элчиси, фама тара ин адракани залик. Мага эмне деп кеңеш бересиз, эгерде ошол заман мага келип калган болсо, же болбосо ошол адамдарга мен жолугуп калсам, кандай кылышым керек деп сурадым дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Кала талзаму жамаатал муслимина ва имамахум. Мусулмандардын жамаатын жана мусулмандардын башчысын бекем кармайсың. Ошого баш ийип, алардан бөлүнбөйсүң дейт. Факульту дейт. Анан кайра айттым дейт. Фаиллам такун лахум жамаа. Кайра сурадым дейт. Эгерде кокус ошол заманда мусулмандардын жамааты жок болуп калган болсо, вала имам, мусулмандардын имамы да жок болуп калган болсо, мындайча айтканда элдер чаржайт. Бир баш ээ турган адамы жок. Элдер жамаат болуп бөлүнүп кетишкен. Ошондой убакта эмне кылам дегенде, анда пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Кала фa'тазил тилкал фираqa куллаха дейт. Жанагы уюшкан топтолгон топтун баарын таштагандагы жамааттарды эч ким үстүнө кошулбай. Вала ан таудда ала асли шажара дейт. Хатта юдрикакал маут ва анта ала залик. Керек болсо бир ушу бактын тамырын бекем тиштеп, ошол жамааттардан бөлүнүп жашасаң дагы ошентип сага өлүм келгенге чейин ошентип жүрүп өт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мына бул жерде карасаңыздар, бул хадистин мааниси өтө чоң. Адам баласын ушундай ызычуу убагында, башаламан убагында адашуулардан, ар кандай жаман чакырыктардан кантип кутулуунун бирден бир чоң себебин, бирден бир чоң жолун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кетти да. Мына эми хадистин башынан баштап көңүл буралы. Мына бул жерде сахаба айтып атат, башында эле мен элдер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошо жакшылык жөнүндө сурашчу эле, мен болсо жамандык жөнүндө сурадым деп. Бул жамандыкты сураганда бул сахаба себебин айтып сурап атат. Көрдүңүздөрбү? Мен ошол жамандыкты сураган себебим ошол нерсе менин башыма келип калбасын. Келип калса кандай чараларды көрүшүм керек, кантип кутулушум керек деп ошондой максатта сурап атат. Мындайча айтканда, бул пайдалуу, өзү үчүн дагы, кийинки адамдар үчүн дагы пайдалуу суроону сурап атат. Ошондуктан жалпы эле адам баласы бир суроо бергенде үйрөнүү максатында, билип алуу максатында же сактануу максатында сураш керек. Кээ бир адамдар ислам душмандары болобу, же бирөөгө жеке душмандык кылабы, же бидатчылар болобу, кээ бирөө сураганда суралып аткан адамдан, жооп бере турган адамдан кемчилик издеп, катасын көрсөтүп коеюн, сынап көрөйүн деп ушундай жаман максатта сурашат да, аларга негизи береке берилбейт. Алардын кылган иштери туура эмес. Бул жерде сахаба мына пайдалуу нерсесин сурап атат. Анан ошонун өзүнүн сураган суроосунун себебин айтып атат. Махафатан юдракани дейт. Ошол нерсе менин башыма келип калбасын деп мен сурадым деп. Анан пайгамбарыбызга кайрылды. О Алланын элчиси, мына биз ушундай жахилият доорунда, исламга чейин ушу караңгы доордо элек, жамандыктын үстүндө элек деп атат. Анан Аллах субхана таала бизге ушундай жакшылыкты алып келди. Эми ушул жакшылыктан кийин дагы бир жамандык келеби деп сурап атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, мына сахабалар ошол кездеги караңгы доордун, адашуу доорунун терс тартилерин көрүшкөн да алар. Ошондуктан булар жакшы билишкен. Анткени ошол кезде караңгы доордо ошол кездеги арабтар ынтымаксыз болгон да. Баатыр болгонуна карабастан ынтымаксыз болуп, анан тегерегиндеги башка элдерге, башка империяларга жем болушкан. Анткени ар кимиси жамаатка, аймакка, урууга бөлүнүп алып эле жүрө берсе, бири-бирине баш ийбей, топтолушпай, башкаларга оңой эле жем болот да. Анткени чогулбаса. Мына ушундай болушкан да. Болбосо арабтардан баатырлар аябай көп чыккан ошол кезде. Бирок башаламан жүргөндүктөн аларды башкалар үстөмдүк кылып басып коюшкан да. Аларда ушундай караңгылык болгон, жамандыктын көбү каптаган, мына зынакорлук, каракештик, кумар ойногондук, алардан да эң жогорку болгон жамандык ширктин үстүнө жүрүшкөн. Буттарга, айкелдерге сыйынышкан, Алла таалага шерик кошуп, болбосо Алла тааланы таанышкан, Алла таала рызкы берет, Алла таала аламды башкарат, өлтүрөт, тирилтет деп эле этикад кылышкан. Ошого карабастан Алла таала түз ибадат кылбастан Алла таалага ортомчу кылып, бут айкелдерге сыйынышкан да. Ошондуктан айтып атат да бул сахаба, биз ушундай жамандыкта, караңгылык доорунда, жамандыкта жүрдү элек деп. Мына ушундай жамандыктын үстүндө жүргөндө ана ислам келген да. Керек болсо алар билесиздер, мына Куранда деле келген, ошол кезде мушриктер өз наристелерин, кичинекей балдарын тирүүлөй көм салышкан. Намыстан коркушуп, болсо ачкалыктан коркушуп, биз менен кошо ырыс кылаш болуп калат деп, ырыскыбыз тар болуп калат деп өлтүрүшкөн. Мына ошондой жахилияттын азыр деле кээ бир жерлерде ушундай көрүнүштөр бар. Мына боюнан алдырган аялдар чыгып атпайбы?
керек болсо мына кафир өлкөлөрүн коелу, мусулман өлкөлөрдүн арасында дагы чыгып калып атат. Анан кээ бирөөсү ушундай шылтоо менен айтышат. Эмне десе мен жалгыз боймун, эч ким карабайт, эч ким жок. Анан баламды кантип кармак элем, муну да багыш керек, тарбиялаш керек, өстүрүш керек деп. Көрүңүздөрбү? Ырыскыдан коркуп, ошо балдарын боюнан алдырып өлтүрүп атышат да. Алла Таала бул нерсени тыйган, аны өлтүрбөгүлө, мен силерге дагы, аларга дагы рызык берем деп ушундай мааниде Алла Таала айткан да. Ошондуктан баланы өлтүрүү, азыркы замандагы ошо боюнан алдырып өлтүрүп салуу ошо караңгылыктан, жахилияттан калган бир адат да. Аллах субхана сактасын. Мына ушундай жаманчылыктын үстүндө жүргөн ошол кездеги мушрик арабтарга Аллах субхана таала өздөрүнүн арасынан пайгамбар чыгарып, ушул динди жиберген да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул динди алып келгенде, ошондо гана арабтар биримдиги бекемдеп, иманга келишип, диний бир тууган болгондон кийин анан күчтүү эл болуп, күчтүү мамлекет курулуп, андан кийин анан башка жерлерге алардын өкүмдөрү жете баштаган. Ага чейин алар чаржайып жүрүшкөн да. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Вa'тасиму бихабиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Алла Тааланын динин жалпылап бекем кармагыла жана бөлүнбөгүлө деп Алла Таала айтып атат, көрүңүздөр. Демек, дин бул биримдикке чакырат, динди туура кармоо. А динден башка нерсе эч качан биримдикке чакыра албайт. Эгерде ким биримдикти уруучулуктан, улутчулуктан, байлыктан, бийликтен, менсинүүдөн, баатырлыктан издеген болсо, аны эч качан таба албайт да. Ошол арабтар кандай бирикпей келген болсо, ошондой эле кала берет. А чыныгы биригүү бул динде, Куран сүннөттүн үстүндө. Ар бир адамдын жүрөгү тазарып, Куран сүннөттү бекем кармап, баардык амалдарын Алла Таала үчүн ардап, ыхласы күчөгөндө гана ошондо жанындагы тегерегиндеги мусулман бир туугандарын бир тууган деп билип, анан баардыгынын ой пикири, баардыгынын жаны, баардыгынын жүрөгү бир жүрөктөй болуп, анан бирген. Ошондо диндин мааниси ушунда. Ошол себептен Алла Таала айтып атпайбы? Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Алла Тааланын динин бекем кармагыла, жалпылап, жана бөлүнбөгүлө. Анан аяттын муласында айтып атат: "Вазкуру ни'маталлахи алейкум из кунтум а'даан фааллафа байна кулубикум." Алла Тааланын жакшылык неметин эстегиле. Силер буга чейин душман элеңер деп атат. Алла Таала силердин жүрөгүңөрдү анан жакындатып бириктирди деп атат. Динге келгенде гана улардын жүрөктөрү бириккен да. Ага чейин бириге алышкан эмес. Мына диндин жакшылыгы мына ушунда. Ошондуктан ким биригем деген болсо, ынтымакка келем деген болсо, анда Алла Тааланын динин туура Куран сүннөтү негизинде кармаш керек. Уруучулук менен, улутчулдук менен эч качан бириге албайбыз. Керек болсо динде дагы кандайдыр бир багытты, же кандайдыр бир адамды, жеке адамды кармап алды, ушунуку туура, ушуну кармансак адашпайбыз, ушу менен жүрсөк туура болот деп ошого чакыра берсе, анда да бирикпейт. Ошондуктан керек болсо ислам дининдеги белгилүү бир кандайдыр бир аалым болсо дагы жеке эле ошол аалымдыкын кармаш керек, башканыкын ташташ керек деген бул дагы адашууга алып барат. Ошондуктан мусулмандар диндин негизине биргели, Куран сүннөттүн негизине биргели деп чакырыш керек. Динди түшүнгөн аалымдар баардыгы биригип ушу динди туура кармап, туура жеткиришет. А жеке адам ал өзүнчө ал жеткире албайт. Ошо жеке адам ошо катардагы эле миңдеген аалымдардын бирөөсү. Анан ошо жеке эле бир адамдын ой пикирине чакырган такыр туура эмес. Ошо аалымдар бири-бирин толуктап, анан дин кармалып келет. Ошондуктан Куран сүннөткө анан жалпы ахли суннанын түшүнүгү менен болгон динге деп ушундай кылып чакырыш керек. Эгер жеке адамга чакыра берген болсо, анда эч качан биригүү болбойт. Мына андан кийин ушундай акыбалын айтып, ушу ислам жакшылыгынан кийин андан кийин бир жамандык келеби деп сахаба сурап атат. Мына бул жерде айтып кеттим жана башында. Исламдан кийинки жамандык дегени бул толук жамандык эмес, ушу аралашма да. Чоң көп жакшылыкта жүрүшкөн мусулмандар, анан ошонун ичине аралашкан жамандык келет. Пайгамбар андан кийин жамандык келет деп айтты. Андан кийин кайра сахаба сурады, ошол жамандыктан кийин кайра жакшылык келеби дегенде, ооба жакшылык келет, бирок ошонун аралашмасы бар. Жакшылык келет, бирок аралашмасы бар, жаман нерселер да камтылган деп. Ал кандайча кантип аралашмасы бар дегенде, ушундай коом келет, алар менин сүннөтүмдү карманышпайт, менин жолумда жүрүшпөйт деп атат. Алардан жакшылыкты да көрөсүң, жамандыкты да көрөсүң деп. Бул жанагы мусулман башчыларына байланыштуу да. Мындайча айтканда ката кетирет, кемчиликтер болот, жакшылыгы да бар, жамандыгы бар деп. Анан кайра сурады, ушул жакшылыктан кийин, жамандык аралашкан жакшылыктан кийин дагы бир башка жамандык келеби дегенде, ооба деп айтты. Алар кандайча дегенде, ушундай тозоктун эшиктеринде туруп алып, элдерди адашууга, башаламандыкка чакырган чакырыкчылар болот деп атат. Үгүттөөчүлөр болот деп атат. Ким аларга жооп берген болсо, алар ошол жооп берген адамдар тозокко түшөт деп атат. Анан пайгамбардан сурады, алар кимдер дегенде, алар ошо биздин эле арабыздан чыккан адамдар, биздин тилибиз менен сүйлөп, биздин арабызда жүргөндөр деди да. Мына ушул жерге кенен токтололу. Анан ошондон кийин айтып кетиптир, анан ушул нерселерден кутулуунун жолу ошо мусулмандардын башына баш ийүү деп айтып кетти да. Мына азыркы заманда кандай болуп атат? Азыркы заманда мына интернеттин заманы, мусулман бийлик башчыларын сындаган, баягы илимдүүсү деле, илимсиз деле, акылы жеткени, жетпегендер деле аябай толуп кеткен. Керек болсо азыркы заманда ким баатыр, ким кыйын, ким тайманбас десе,
интернетке чыга калып же блогер боло калып же бир макала жаза калып же бир аудио жаздыра калып ошо бийлик башчыларын сындап жамандап алардын айыптарын чукуп ушак айткандарды баатыр деп сезишет да. Ал акыйкатта тозок отуна чакырып аткандар. Кээ бирөөсү билип жасаганда, кээ бирөөсү билип жасаган. Эмне себептен? Анткени мындай нерсе мамлекеттин туруктуулугун жоготот, башаламандыкты алып келет. Эгерде карапайым элдер өздөрүнүн бийлигине баш ийбей моюн сунбаса, ар кимисе эле кыйын боло берген болсо, анда эч качан тынчсыздык орнобойт. Ошондуктан мусулмандар бир башчыга баш ийип, ошол моюн сунуп жашаш керек. Албетте, ошол башчы деле биздин катардан чыккан адам болот. Анын деле кемчилиги болот, анын деле туура иштери болот. Бирок кемчиликтери мындай жол менен жоюлбайт. Жамандыгы менен, ушактыгы менен. Эгерде ким мусулман башчынын кемчилигин айтам деген болсо, аны эч ким тыйбайт. Бирок өз жолу менен айтсын. Муну башка сабактарда деле баяндаганбыз. Ошол адамдын башчынын, мындайча айтканда президенттин жана ал дайындаган аймак башчылардын кемчилигин, туура эмес нерселерин айткысы келген болсо, маңдайына барып айтыш керек. Артынан эмес, аркасынан сүйлөгөн болбойт. Маңдайына барып жолугуп албаса, жолуккан адамдарга дайындап, кат жүзүндө кайрылып, кыскасы ал кишинин артынан сүйлөбөй, маңдайында туруп сүйлөш керек. Анткени ага сын пикир айтылган кезде маңдайында ал өзү коргоп жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Балким ошо сын айтып аткан адам өзү туура эмес түшүнүп алып, же болбосо ката эмес ишти ката деп түшүнүп алгандар. Ошондой нерселер бар да. Ошону да жакшы билиш керек да. Мына жөнөкөй эле мамлекет эмес, азыр бир жөн эле курушта бир үйдү да айтпай эле коеюн, бир тоокона салып атсаң деле өтүп кеткен адамдар, тааныштарың келип, ар кандай сын пикир айтып берет. Мындай кылып кой, тигиндей кылып кой, бул жериң унутуп калыптыр депчи. Кенекей эле бир курушта. Анан элестетип коңуздар, мамлекетти башкарып аткан адамга ар ким ар кандай ойлорун айтып берет. Кээ бирөөсү билимсиздиктин айынан айтат, кээ бирөөсү көрө албастын айынан айтат, кээ бирөөсү ошо бийликке жетейин, бийликти талашайын деген максатта айтат. Кээ бирөөсү чын дити менен айтат, бирок айтып аткан жолу туура эмес болуп, андан да жаман башаламандыктарды алып келип коюшу ыктымал да. Ошондуктан ислам дининде насаат айтуунун, кеңеш айтуунун өзүнүн жолу бар. Айрыкча мусулман башчынын аркасынан сүйлөгөн болуп, маңдайына барып, ошол жерден кеңешип, жакшы сөз менен, жакшы кайрылуу менен айтып, анан оңдоого аракет кылыш керек. Ороңдой берсең, кыйын боло берсең, ар бир адамдын эле өзүнүн мүнөзү бар. Эгерде катуу айтып жамандасаң, ал кабыл кылбай коюшу ыктымал. Кабыл кылса дагы сага туура эмес мамиле кылып коюшу ыктымал. Ошондуктан эгерде кимде ким жакшылыкты жеткиргем деген болсо, анда барып жакшы сөз менен тайманбай, өзү мисалы ката деп ойлогон нерселерин чын эле ката экенин аныктап, тактап туруп, анан жеткирип айтыш керек. Болбосо кылган иши туура эмес болуп калат. Мына ушундай чакырыктарга үйдөнөр азыр аябай көп. Айрыкча эң чоң булак болгон интернет булак. Илгери анча-мынча болгон окуялар же кандайдыр бир саясат иштери билинбей эле элге деле көп жетчү эмес да. Азыркы интернет убагында мына азыр чыккан болсо дүйнөнүн булуң бурчуна жетип кетип атат. Кичинекей эле бир неме кыймылдаган болсо, баары тең жанталашып чыга калып эле маалыматты туура эмес айтышып, элдерди дүрбөткөндөр бар да. Бул деген исламга такыр каршы келген иштер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келген иш. Ошондуктан ушундай нерселерден сактаныш керек. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо башчылар жөнүндө айтканда, менин жолумда жүрүшпөй, сүннөтүмдө карманышпайт деп, жакшылыктары бар, жамандыктары да бар. Ошого карабастан аларга каршы чыккыла, курал көтөргүлө, аларды бийликтеринен алып түшкүлө деп айткан жок. Керек болсо ушундай ызычуу башаламан учурунда, жанагындай тозок отуна үгүттөөчүлөрдүн убагында кутулуу жолун ошо мусулмандын башчысын бекем карманууну айтып кетти да. Анткени улам эле бирөө бир бурчтан чыга калып эле элдерди өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чакыра берген болсо, өзүнүн саясатына чакыра берген болсо, өзү бийликке келейин деп ошого чакыра берген болсо, анда эч качан бирикпейбиз. Бул мамлекетке да зыян, жалпы элге зыян, экономикага зыян, мамлекеттин туруктуулугуна зыян. Ошондуктан мындай нерседен өтө сактанышыбыз керек. Анан ошондой адамдардын да сыпатын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алар башка жактан келген, бизге душмандык ачык болгон адамдар болбойт. Өзүбүздүн эле арабыздан чыгат. Ошо силерге күйүп атам, эл үчүн күйүп атам, жер үчүн күйүп атам деп ошондой эмоция менен сөйлөгөн адамдар болот. Болсо баары тең эле ушу жакшылыкты каалап атабыз. Элибизге жакшылык келсин деп ушундай сөздөр менен чакырган адамдар да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Умардын башка бир хадисинде айткандай, бул баяндоодо, сөз сүйлөөдө сыйкыр бар дейт. Кээ бир адамдарга ошондо Алла таала баягы мүмкүнчүлүк берип койгон, сүйлөгөндө, үгүттөгөндө элдердин көңүлү бурган ыкмаларды жакшы билет да. Элдин башын бата эле айлантып коет. Анан ошентип элдерди бурмалап, анан мамлекетке башаламандыкты салышат да. Ошонун баарын абайлаш керек. Кыйкырып сүйлөсө эле, күйүп сүйлөсө эле анын баары туура боло бербейт. Айрыкча эгерде ошондой адамдар жаман максатты каалаган болсо, бат эле Алла таала алардын жүзүн ачат. Мына буга чейин деле көрүп эле кетатпайбыз дайыма, кээ бир адамдар бийликти сындашып, кыйын болушуп, андан кийин ошондой адамдарга бийлик берген учурда өзү дагы ошондой немелерин даамын татышты, туурабы? Бийликте отурган кандай болот экен, ишти алып барган кандай болот экен, кээ бирөөсү ишти алып бара албай калды, кээ бирөөсү өзү айтып жүргөн сын пикирди элден угуп,
анан элдин акыбалын түшүндү. Ошондуктан баягы бирөөнү жөн эле сындай берсең, өзүңө дагы ошондой балелер, бателер келип калышыктымал. Кыскасы адам баласы эмне андай чакырыктарга азгырылып алданбаш керек. Эң негизгиси ар бир адам өзүнүн мамлекетинин туруктуулугун, тынчтыгын ойлош керек. Кээде ошо бир эле адамдын чакырыгынан, бир адамдын туура эмес берген маалыматынан, туура эмес үгүттөөсүнөн эле чоң чыр чыгып, чоң башаламандык болуп кетиштыктымал да. Ошондуктан өтө сактаныш керек. Анан карапайым эл дагы акылдуу болуш керек. Мына ушундай нерселерди үй бүлөлөрдүн арасында, балдардын досторунун арасында айта бербеш керек. Мындайча айтканда чагымчыл ойлорду. Мына азыркы убакта саясатчылар көп. Мына мындай болуптур, тигиндей болуптур, бийлик мынтип атыптыр, элди мынтип алдап атыптыр, бул жерин жеп атыптыр, ар жакта бирөө тонуп атыптыр, баардыгын өзүнө тартып алып атыптыр, баардыгын өзү башкарып атыптыр, чын айткан саясатчыларды, кыйын сүйлөгөндөрдү камап атыптыр деп эле ушактарды айта берет. Мындай нерсе болбойт. Баарына сурап келсең, көрдүң, билдиңсең, жок дейт. Өзү эле туруп алып, баягы чечмелей берет. Эгерде кандайдыр бир бийлик башчы, мусулман башчысы бир зулумдук кылып, туура эмес саясат жүргүзүп, элдерге зулумдук кылган болсо, Аллах Тааланын алдында жооп берет аны. Аны эч ким жооп бербейт деп айтпайт. Бирок ошондой катаалыктын аркасында элдер карама каршы чыгып, элдерди мамлекеттин туруктуулугун бузганга чакыра берген болсо, андан да чоң зыян келет. Мамлекетибиз артка кетет, экономикабыз артка кетет. Ошондуктан ислам дини ошондой чоңдордун, бийлик башчыларынын кемчиликтери болуп калган болсо, ошолордун оңдоо жолун жанагындай жол менен, жогоруда айтылган жол менен иретке келтирген да. Ушактабастан, жамандабастан тактап алып, маңдайына барып, кеңешип, жакшы сөз менен айт, жеткир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Ахмадтын муснадында келген хадисте айтат: ким өзүнүн башчысынан бир туура эмес иш, ката иш көрүп калган болсо, аны жарыя салып ачык айтпасын дейт. Анын колунан алып өзүнчө барып айтсын дейт. Кабыл кылса жакшы, кабыл кылбаса өзүнүн милдеттен кутулду деп атат. Усама ибн Зейд деген сахабага, Бухари Муслимден келет, кээ бир адамдар Осман разияллаху анхуга каршы чыккан. Билесиз, Осман разияллаху анху бул 3-чү халифа. Абу Бакр, Умардан кийинки эң жакшы сахаба. Бул ахли суннаны бир ооздан кабыл алган ою менен. Бейишке бара турган сахаба. Пайгамбарыбыз бейишке барат деген сахаба да. Ошонун бийлигине да наразы болгон адамдар чыккан да. Элестетип көрүңүздөр, ошондой сахабанын бийлигине наразы болгон адамдар ошол убакта чыгып атса, биздин заманда кантип чыкпай койсун? Чыга берет наразы болгон адамдар. Анткени адамдардын аң сезими, түшүнүктөрү ар кандай, кээ бирөсүнүн максаттары ар кандай болот. Анан бирок да баары тең эле күйүп аткан адамдын ою чыга берет да. Мына ошол эки сахабага ошентип сын пикир айтып атып, башаламанды уюштуруп атып, акыры эмне менен бүттү? Ошол сахабанын өлүмү менен бүттү да. Ушундай ушактарды таратып атышып, ушундай сын пикирлерди ого жок айтып атышып, бара ошентип атып, Мадинанын сыртындагы элдердин оюн пикирин бузушуп, ошолор чогулуп келип, Осман радияллаху анхуну курчак алып, анан акырында канын төгүп тынышты. Мына ошондон кийин чоң фитналар, чоң ызычуулар башталды ислам тарыхында. Андан кийин көптөгөн кан төгүүлөр, көптөгөн уруш талаштар башталды. Башы мына ушундай жаман нерсе менен баштаган да, жана туура эмес чакырыктардын айынан башталган да. Баары тең ушундай уран менен. Бул жакшы саясат жүргүзбөй атат, өзүнүн жакындарын коюп алды, тигилерге зулумдук кылып койду деп, азыркы айтылып аткан сын пикирлерди айтып ушундай каршы чыгышкан да. Анан ошол сахабага сын пикир айтып аткан учурда Усама ибн Зейд деген сахабага келип башкалар кайрылат да: эмне сен Османга барып айтпай атасың, насаат кылбайсыңбы, айтпайсыңбы, оңдобойсуңбу деп кайрылып келгенде, ал киши айткан да, мына жакшы эреже кылып: эмне, мен аны менен барып сүйлөшүп айткан сайын силерге угузуп турайынбы деген да. Кээ бир адамдар бар го, кылган ишин угузуп менен мынтип атам, тигинтип атам. Ал сахабаларда болгон эмес. Ал айтты: мен ооба сүйлөштүм деди, бирок мени менен анын ортосунда. Кээ бир риwayatта мен жашыруун сүйлөштүм деди. Мен кандайдыр бир нерсенин эшигин ачкым келбейт деген. Мындайча айтканда, Ибн Хаджар рахимахулла айткандай, бул баягы мусулман башчыларына элдин алдында ачык сын пикир айтуу, жамандыгын эшигин ачкым келбейт деп айткан дейт да. Анткени элдин алдында жамандай берсең, элдер аны жаман көрө берет. Анан ошентип башаламандык кетет. Ошондуктан Абдуллах ибн Укейм деген табиин киши болгон да. Ошол киши мынтип айтканда: мен Османдан кийин, сахабаны айтып атат да, Осман разияллаху анхудан кийин эч бир халифанын, же эч бир адамдын өлүшүнө жардам бергим келбейт деген да. Анан жанындагылар таң калып турады да: эмне сиз ошо Османдын өлгөнүнө жардам бердиңиз беле дегенде айтат да: мен адам баласынын кемчилигин айта берүүнүн, халифанын өлүмүнө жардам берүү деп эсептейм деген да. Көрүңүздөрбү, кемчилигин айтып, катасын айта берген элдин алдында адашкандар. Анан элдин ою өзгөрүп, анан чогулуп келип, натыйжасында ал сахабанын каны төгүлүп атат да. Мына мындай көрүнүштөр аябай тарыхта көп болгон. Ошондуктан ар бир адам өзүн сакташ керек, өзүн тыйыш керек, тилин тыйыш керек. Анткени ар бир сөзүнө жооп берет. Бирөөнүн өлүмүнө себепкер болуп калган болсо, ошого да жооп берет. Түзмө-түз болбосо да. Мисалы, бирөө башаламандыкты баштап, мусулман башчысына каршы үндөп, анан көтөрүлүш чыгып, кагылышуулар болуп, кан төгүлдү дейли. Анан мусулмандар өлдү дейли кагылышып атып. Мейли бийлик тараптан болобу, же жөнөкөй карапайым эл тараптан. Ошого ким себепчи болсо, ошол адамдын
өлүмүнө себепкер болуп атат мусулмандардын. Ошого жооп берет. Бул өтө коркунучтуу. Мусулмандын каны деген оңой эмес. Өтө оор. Ошондуктан Алла Таала Куранда ачык айткан. Ким деген мусулман адамды атай эле өлтүргөн болсо деп атат. Атай эле өлтүргөн болсо, ал ошо тозокто маанисинде узак убакыт бою калат. Узак убакыт бою калат деп атат. Алла Таала ага карыш кылат жана Алла Тааланын ага ачуусу келет деп атат. Жана ага улук чоң азапты камдап коет деп атат. Өтө коркунучтуу. Мына ошондуктан адамдын канын оңой ойлобош керек. Ар бир кагылышта, көтөрүлүштө сөзсүз түрдө кан төкүлбөй койбойт. Мына баары бизде деле болбоду ошондой нерселер. Мына тегерегибиздеги Сирия, Либияны карайлы мына. Сирияда көтөрүлүш чыгып, өздөрүнүн башчыларына каршы чыгып, Либияда ошондой болуп, мына канча деген кан төгүлдү, канча деген адамдар тентип кетишти, канча деген адамдар ачка калды. Мына азыркыга чейин ошонун таасирлери чоң. Жумуш табылбай, акча табылбай, жандарын бага албай, канчалары темселеп Европа, кафыр өлкөлөргө чейин көчүп кетишти. Канчалары көчүп барам деп жолдон сууга чөгүп, кырсыкка кабылып өлүп атышат да. Мына ушунун баарынын натыйжасы жанагындай мусулман башчыга каршы чыккандан болуп атат да. Керек болсо мусулман башчы болбосо дагы, бир кафыр башчы башкарса дагы, бирок ага каршы чыккандан чоң зыян келе турган болсо, ага каршы чыккан болбойт. Кан төгүлүп болот андан башка. Ошондуктан ислам дининде ушундай нерселер баардын өзүнүн ордуна коюлган. Анан биз өтө этият болушубуз керек. Азыркы заманда көрүп атпайсыздар, жумушка барсаңыз, башка жака барсаңыз, ушак жок дегенде бир 2-3 киши бириге калган болсо, жок дегенде эле бир бийлик жөнүндө бир жаман сөздөрүн айта кетет да. Бүт эле саясатчы болуп. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү сактап, өзүбүздү карманышыбыз керек. Жанагындай тозок отуна чакыргандардын чакырыктарына жооп бербей алысташыбыз керек. Мына алар ошондой биздин арабыздан чыгып эле ушундай чакырыктарды жасар. Анан сахаба сурап атат, ошондой жамаатка, ошондой элге жолугуп калсам кандай болот дегенде, пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Мусулмандардын жамаатын, мусулмандардын башчысын бекем кармайсың деп атат. Ошо менен бирге болосуң, мусулман башчысы менен. Өлүм жарылбайсың деп атат. Мына ошондой кутуласың да. Демек, ошондой башаламандыктан, ызычуудан кутула турган жолдун эң бир негизги жолу ушул мусулман башчысынан айрылбай, ошону кармануу. Албетте биз мусулман башчыны, азыркы тил менен айтканда президент жана ошого окшогон адамдарды урматтап, сыйлап баш ийебиз. Жакшы иштерде. Бул жерден адамдар түшүнүп албасын. Күнөө баардык эле зулумдук иштерде деп жок, андай эмес. Жакшы күнөө эмес иштерде. Күнөө иш кылып аткан болсо, ал күнөө ишинде, туура эмес ишинде баш ийбейбиз. Бирок ошол күнөө ишин, туура эмес ишин шултоо кылып туруп, ага каршы чыгып, курал көтөрүп, аны бийликтен алганга жанталашпайбыз. Ошол кандайдыр бир туура эмес иш кылган болсо, же кандайдыр бир туура эмес буйрук берген болсо, ошол ишин таштап, ошол буйругуна баш ийбей, башка жакшы иштеринде баш ийип кете беребиз. Кимдин колунан келген болсо, ошол башчынын алдына барып, жакшы сөз менен айтып оңдоого аракет кылат. Аркасына туруп алып, ушактабастан. Мына ошентип, анан мусулман карапайым эл менен башчылардын ортосунда туура мамиле пайда болот. Эгерде ушул жолду колдонбосок, анда баарыбызга тең кыйынчылык келет. Андан кийин айтып атат, мына сахаба сурап атат, эгерде эми кокус башалама болуп, башчы жок болуп калсачы, эми ошондой убакыт катталышы ыктымал да, мурун көп болот. Азыркы заманда эле болуп калышы ыктымал. Же мусулман башчысы мисалы өлүп калышы ыктымал, бирок оосол чачарандуу болуп, же ар кандай жамааттар чыгып, баары тең үстөмдүк кылып, ар кандай аймактарды багындырып алып, бири-бири менен согушуп кетиши ыктымал. Ошондой убакытта деп атат, эч бирөөсүнөн кошулбай өзүнчө болосуң деп атат. Талаага барып, бир бактын тамырын тиштеп калсаң да өлгөнгө чейин ошентип жүрүп өтөсүң. Анткени уже бул жерде биримдик кетти. Мамлекет жок, башчы жок. Сен бирөөсүнө кошулбасаң, кандайдыр бир өлүмгө, ызычууга барышың ыктымал. Качан гана мусулмандар биригип бир башчы келмейинче, ар кандай урандарды көтөргөн, ар кандай чакырыктарды жасаган жамааттарга кошулган болбойт. Мына азыркы убакытта биздин көп эле мамлекеттерде, биздин мамлекетте деле бийлик башчы турган убакта деле чакырыктар чыгып атпайбы? Террордук чакырыктар бар. Ар кай жерде согуш болот, ар кай жерге барып жихад кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Бул башчыга баш ийбейбиз. Бул тигиндей болду, мындай болду деп ар кандай коо сөздөрдү айтып адашууга чакыргандар бар да. Ошолордун баарына биз оолак жүрүшүбүз керек. Бул ушундай мусулман башчыларына каршы чыгып адашууга, башаламандыкка чакыргандар, бул ислам дининде алгачкы адашуучу агым хаваричтер деп коет. Харижиттер деп ошо мусулман башчыларына курал көтөрүп, аларды чоң күнөө себептүү капырлыкка айыптагандар да. Бул Али разыйаллаху анху убагында катуу чыккан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда белгилер чыгып, анан Али разыйаллаху анху убагында катуу чыккан да. Ошонун баарын мусулмандар миздерин кайтарып келишкен. Мына азыркы заманга чейин бар. Интернет булактарында көп мусулман башчыларына каршы иштешет да. Саясатын жамандайт, булар адашты, кафыр болушту, андай мындай болушту деп жаштардын баштарын айлантат. Ошондуктан өтө этият болуш керек, өтө сактаныш керек ушундай нерселерден. Мына ошондо гана баягы жамандыктан кутулабыз. Анан элибизге, жерибизге тынччылык келет. Аллаху алам. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Мисалы, жана айтып кетпедимби? Азыркы заманда баягы ким ошо бийликти жамандап, катуу сын пикир айтса эле ошону кыйын иш деп ойлойт. Анан ким кой бийликке каршы чыкпагыла, ынтымактуу бололу, баш ийели, моюн суналы
жөн жашайлы десең, аларды жамандап силер деген жагалданып атасыңар, кошоматчы болуп атасыңар, сарай молдолор болуп калдыңар, дагы эмнени үмүт кылып атасың, ушундай ар кандай сөздөр айта берет. Мусулман баласы бул нерсеге көңүл бурбаш керек. Анткени мындай нерселер биз эмне? Дин үчүн айтып атабыз. Куранда, сүннөттө келгендиги үчүн айтып атабыз. Алла Таала Куранда Ниса сүрөсүндө ачык айтып атпайбы? О ыйман келтиргендер, Алла Таалага баш ийгиле жана Алла Тааланын элчисине баш ийгиле жана өзүңөрдөн болгон башчыга баш ийгиле деп атат. Бул ушу Алла Таала Куранда айткандыгы үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө айткандыгы үчүн. Убадат ибн Самит деген сахаба айтып атат. Биз пайгамбарга убада бердик деп атат. Эмнеге? Мусулман башчыга баш ийип моюн сунууга дейт. Жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта дагы баш ийгенге, бизге жаккан иште да, жакпаган ишке баш ийгенге, жана алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мал мүлктү топтоп алса дагы ошого карабастан баш ийгенге, жана алардан бийлик талашпоого убада бердик деп атат. Мына сахабалар ушинтип айткан. Ибн Аббастын хадисинде, Бухари Муслимде да келет. Ким өзүнүн башчысынан бир кандай бир жакпаган ишти көргөн болсо, ага сабыр кылсын дейт. Пайгамбарыбыз катуу мамиле кылып, аларга көтөрүлүш жасап, каршы кыла деген жок, сабыр кылсын дейт. Эгерде ким мусулман башчысынан бөлүнүп бир эле шибир алыстаган болсо, шибир деп мына бармактын башынан могу чыпалак башына чейинки аралыкты арабча шибир деп коет да. Кыргызча эмне деп айтат экенин билбейм. Кыргызча бармактын башынан бул ортон манжанын башына чейинки карыш деп коет го, карыш деп коет. Же мындайды бир сөйм деп коет да. Мына бир карышка жетпеген аралыкта бармактан чыпалакка чейин. Ушунчалык аралыкта ким мусулман башчысынан алыстаган болсо бөлүнсө дейт да. Анан ошол акыбалында өлсө, ал жахилиятта өлгөнгө барабар деп атат да. Жахилияттын өлүмү менен өлгөнгө барабар дейт. Пайгамбар ушинтип айткан да, көрүңүздөрбү? Ким өзүнүн башчысынан жакпаган туура эшти көргөн болсо, ага сабыр кылсын дейт. Эгерде ким мусулман башчысынан алыстап баш ийбей, бир эле шибир, бир эле карыш деп коет, бир эле карыш алыстап, анан ошол акыбалында өлгөн болсо, ал жахилият өлүмү менен өлгөнгө барабар деп атат. Мына буга окшогон көптөгөн хадистер бар. Дагы бир Саламат ибн Жуфи деген сахабадан келет. Ал да Муслимде келген хадисте. Ошол сахаба келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "О Алланын элчиси" дейт. "Бизге айтып бериңизчи, эгерде ушундай башчылар келип" дейт да. Биздин үстүбүзгө ушундай башчылар келип, өздөрүнүн акыларын сурайт толугу менен. Өздөрүнүн акысын сурайт бизден. Бирок биздин акыбызды бербейт дейт. Көрдүңүздөрбү суроону? Өзлөрүнүн акысын сурайт, а биздикин болсо бербейт. Ошондойлор бизге баш болуп калса эмне кылабыз дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бербей мындай басып кетет. Кайра барып дагы сурайт. Дагы жооп бербей басып кетет. Ушинтип 2-3 жолу сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? Аларга баш ийесиң, моюн сунасың дейт. Алардын өздөрүнүн үстүнө жүктөлгөн жоопкерчилик бар, силердин өзүңөргө жүктөлгөн жоопкерчилик бар дейт да. Көрдүңүздөрбү? Алар каршы чыгын жок, алардын өзүнүн жоопкерчиликтери бар. Эгерде алар мусулман башчылар зулумдук кылган болсо, туура эмес башкаруу жүргүзгөн болсо, адилетсиз болгон болсо, алар Алла Тааланын сөзсүз жооп берет. А карапайым элдин жоопкерчилиги аларга ошо жакшы иштерде баш ийип, моюн сунуп, көтөрүлүш чыгарбай, жанагындай насаат айткысы келсе, алдына барып айтып, ыз учун чыгарбай жөн жашаш керек. Мына демек алардын өзүнүн жоопкерчилиги, биздин да жоопкерчилик бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айткан жок го, силердин акыңарды бербесе, зулумдук кылып атса, аларга каршы чыккыла, жамандагыла, ушактагыла деген жок. Мына ким ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин сыйлайм, динге баш ийем, Алла Таалага баш ийем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына баш ийем деген болсо, мына ошого окшогон хадистердин баарын кабыл алып, моюн сунуп жашайт да. Анан ошондуктан кээ бир жанагындай караңгы адамдын намысына тийип ушинтип сүйлөй беришет да. Сен жагалданып атасың, бирдеме талап кылып атасың депчи, ага эч качан көңүл бурбаш керек. Биз мунун баарын динде келгендиги үчүн айтып атабыз. Керек болсо биз муякта баарыбыз деле канча деген президенттер өттү, ошолордун бирин дагы тааныбай эле, бирин деле мамиле кылбай эле өттүк да, туурабы? Өтүп кетишет. Азыркы учурда деле президентти деле тааныбайбыз, баарыбыз деле билбейбиз. Бирок ушунун баарын эмнеге айтып атабыз? Динде келгендиги үчүн, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекет сакталсын, кан төгүлбөсүн, уруш чыкпасын, мамлекет өнүксүн деген мааниде. Мына ушундай эрежелерди дагы динибизде ошон үчүн, жалпы элдин мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн айтылган нерселер да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мусулмандардын кызыкчылыгын ойлоп, мына ушундай хадистерди айтып кеткен. Баары тең пайдаланып, баары тең ыз ычуудан, башаламалыктан кутулсун деп. Ошондуктан мына ушундай нерселерди эске алып, өзүбүз да билип, жана башкаларга да жеткенге аракет кылалы. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.